Рада Мураталыевна, суроолорду сизгеби? Бизге дагы биякта ГАОстун мүчөлөрү да отурат, өкүлдөрү. Анда айтсаңыздар, бул мыйзам эмнеге алып келинип атат? Анткени мен статьялар боюнча суроо берип элем да. Себеп эмнеде болуп атат? Негизги себеп. Мыйзамдын керектиги эмнеде болду? Саламатсыздарбы? Урматтуу Элвира Жаргалбековна. Туура айтасыз. Бизде жаңгак 42.500 гектар өзүбүздүн жаңгак бар. Жалал Абад областынын астынан негизги басымдуулук кылган. Биздин жаңгактар реликтовый, эндемик болуп дүйнөдө жаңгыс болуп эсептелет. Ал эми ушу бүгүнкү күндө ушу плантацияларды өндүрүп, ушу базар экономикасына сапаттуу жаңы жаңгактарды өстүрүү максатында экспортко чыгарып даярдоого атайын ушу биздин жергиликтүү ушу жарандарга плантация түзүү деп максатталган. Мындан сырткары маалымат иретинде айта кетейин, 2018-жылы өкмөт тарабынан жеңилдетилген кредит ушу бактарак отургузууга берилген 2 миллион сом. Биздин 6 жаран Кредиттер кимге берилди? Жеке жарандаргабы, жеке компанияларга? Жеке жарандарга. Мен бир жерин түшүнгөн жокмун да. Биякта жазылып атат да, мамлекет тарабынан финансылык толук мындай жардам көрсөтүлсүн депчи. Мамлекет тарабынан финансылык деп анан жана башка жардам көрсөтүлсүн. Ошондо кандай жардам көрсөтүлөт? Ким тарабынан? Кайсы органдар жардам көрсөтүлөт? Мамлекет тарабынан негизгилеринен болуп бул жеңилдетилген кредиттер берилет. Канча процент менен? Бул 8%тен 10%ке чейин алып жүрүшөт 2 миллион тегерегинде. Ошондо канча жаран алышты? 2018-жылы 6 жаран алды. Именно жаңгак отургузган боюнча. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр бул токойдон сырткары жерлерге плантациялар түзүлөт да. Бизде азыр фонд развития природы түзүлүп атат. Ал жерде 6%га чейин, 6%тан ашпаган дагы кредиттер каралат. Кеп деген ошол жаңгакты түр катары сактап калуубу? Же бул жерден деген каржы маселеси, то есть мындай возврат инвестиций көп болуп атабы? Кеп эмнеде болуп атат? Биринчиден бизде ошо негизги биздин эндемик жаңгактарга жеңилдик болот эле. Бул эң негизги багыты. Андан сырткары ушу биздин жарандар ошол плантация кылып келечекте ушуну как бизнес катары пайдаланууга жол түзүлөт да, шарт түзүлөт. Анда кечиресиз, анда деген мисалы бизде ошондой эле бал бар, бизде ошондой эле фасоль бар, бизде ошондой эле белоктун заменителери сояны өстүрсө болмок. Эмнеге ал жакка көңүл бурулбай жатат анда? Элвира Жаргалбековна, бул жерде именно Жалал Абадтагы Арстанбап, Сары Челек боюнча сөз болуп атат. Бул жерде деген дүйнөдөгү жалгыз эндемик токойлор бар, жаңгак токойлоручу. Бул жапайы өскөн жаңгактар деп айтылат. Булардын өзүңүз билгендей, бул баалуулугу дагы, сапаттуулугу дагы акыркы жылдары ушундай мындай көп мындай көңүл бурулбастан аркага кетип атат да. Жоголуп кетпесин деп да? Да. Түр катары жоголуп кетпесин деп. Да. Бирок деген кредиттер жагынан только жарандык мындай жеке жарандарга жардам берилип атат, Угулбай калды. Жеке жарандарга жана ошондой бир уюмдар болсо, коомдор болсо, общественниктер болсо каралат. Кредиттен башка кандай жардам берип атасыздар? Кредиттен башка биз академиялык биргеликте ошо кандай жол жобосун түшүндүрүп, процедурасы кандай болуш керек, кандай жерге тигилиш керек, кандай высотада болуш керек, уходдордун жардам беребиз. Консультационный жардам берип атасыздар да? Да. Бул мамлекет эсебинен? Мамлекет эсебинен. Ошондо бир жылда канча расход болду? Түшүнгөн жокмун. Эми сиз консультация деген бирөөнү бир жумуштан чыгарып алып туруп өзгөчө ошол жакка командировкага барып атат, бул Бишкектен Жалал-Абадка чейин барыш. Кандай болуп атат да? Бизде бекер каралат, себеп дегенде бизде учреждение бар, атайын токой жайгаштыруу мекемебиз бар. Бул мекеме токой чаралар. Ошол Жалал-Абадтагы мекеме ошоктон эле консультация беришип, ошоктон эле жардам беришет. Толук маалымат бар. Биз ошол боюнча токой жайгаштыруу бүт процедурасын жазып беребиз. Бул бизге чейин жазылган. Планирование 10 жылдан 15 жылга чейин пландап беребиз. Ошонун негизинде ишке ашырышат. Любой жаран ошо жаңгак менен мен иш кылам деген любой жаран келсе, ошондой кредит ала алат. Туурабы? Сөз түрдө эгерде ал өзүнүн жери болсо, тийиштүү документтери болсо, кепилдик бере алса, биз ошол рациональный использование кылабыз десе, биз жардам беребиз. Кепилдик деген кандайча? Кепилдик эми жок деген өзүнүн жери болуш керек. Эми жери көп жарандар, мен ойлойм, Жалал-Абадта көп болуш керек. Дагы кайсы? Тегерек чет ограждение болуш керек, полив болуш керек, охрана болуш керек, мал кирбеш керек, ошонун баарын эске алуу менен. То есть уже бутуна турган ишкер келиш керек экен сизге? Жок, жаңы башталганда эле бизнес проект, бул как проект катары каралат да бизде. Бизнес проектинде кете берет.
То есть бул жерде проект эми тандап атканда деле акыйкаттык менен баарына бир тең условия болот. Сөз түрдө, сөз түрдө. Все, рахмат.